Балбал айылынын тургуну Эсенгелди Аксакал бош убактысында айылдык мектепке келип турат. Айтымында айылдагы мектеп эскирип, шарты начарлаган. Жаңы мектепти куруу боюнча айыл элинин тилеги аткарылып, айылдыктар кубанычта. Şehir menin eski tamam orada olacak. Hangi men tiyaka tam salı şehir boşalt bergen. Yeme bolçu. Oy eski mektep dual men aytып oturum dual men bunu onları sement emez bunu giyin muğazber östemedi. Taş meneli bir sera jattık söyle. Janağı İsmail Hacı Bektemir Hacı disti çoğul dual öyle sokma men vurdu bakış. Oşulurdu meyneti. Bu da giyin salındı. Эми балбалдыктар жаңы мектепте жакшыртылган шартта билим алып баштады. Азыр шарттары аябай жакшы. Мисалы үчүн биздин эски мектепте сабак окуп жатканда караңгы, анан свет өчүп калганда аябай караңгы болуп калчу. Азыр болсо бул жакта светтер бар, чоң айнектер чоң болгондуктан бизге освещение жакшы келип, жакшы болуп жатат, бизге ыңгайлуу болуп жатат. Бул мектепти көптөн бери күтүп келатканбыз. Парталары да жаңы, ичи да жаңы болуп, элдин баары эле сүйүнүшүп атат ачылып калганына. Окуучулар үчүн жаңы имараттын ичиндеги жыйындар залы да маанилүү. Мында эми иримдерге окуучулар ишенимдүү катыша алышат. Былтыркы жылы баштаганбыз күзүндө. Бир жылдын ичинде кыздар бир эмес эки жолу конкурска барып келишти. Орто Азия боюнча өткөн конкурстан экинчи орунду ээлешти. Аябай жакшы болду. Кружоктун ачылганы былтыр мисалы мындай актовый зал жок болчу. Быйыл бардык шарттар түзүлүп, класс кенен, кыздарга да ыңгайлуу болду. Жаңы имарат жаңы демилгелерге, жаңы күчкө аянтча болду. Быйылкы окуу жылынын алгачкы айындагы сабактар окуучулардын, мугалимдердин кубанычы менен коштолууда. Жаңы мектеп деген жаңы мектеп экен. Бирок ошо кээде ойлоп кетесиң, бир башка мектепке келип сабак өтүп аткандай, башка бир өнүккөн, жетишкен мектепке келип сабак өтүп аткандай сезимдер. Анткени эски мектеп жаңы эле убакыт өттүр, бир аз эле убакыт өтпөдү. Бияка эми көнүп келатабыз жаңы мектепке. Мурунку мектебибизде спорт зал, актовый зал деген болгон эмес. Ашканабыз болсо башка бир имаратка балдар көчөгө чуркап барып тамак ичип кайра келишчү. Азыр болсо ашканабыз дагы, спорт залыбыз дагы, актовый залыбыз баары ушул бир мектептин ичинде, ошо бир эшиктен киребиз, баардыгына кирип кайра чыгабыз да. Балдар сүйүнүп атат, ошо окуганыбызга 10 күндүн жүзү болсо дагы спорт залыбызга ушунчалык кубанышып, күнүнө топ ойношуп атат. Сабак бүткөн өйүндө үйлөрүнө кеткилери келбейт да. Белгилей кетсек, Балбалдын эски мектеби 35 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Эскирген мектеп авариялык деп табылып, жанына мамлекеттик бюджеттен каражат берилип, 192 орунду 2 кабат мектеп курулду. Айыл эли окуучуларга, мугалимдерге мындай жаңы шарт сапаттуу билимге өбөлгө болот дешет. Бактыгүл Дүйшенова, Элхан Арстанбеков, Талас району.